Azır жаштар көбүнчө сөгүнүп сүйлөгөндү модага айлантып алышты. Ошого сиздин оюңуз дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сөгүнгөн эмес, сөгүнгөндөр жаман көргөн. Адам сөгүнсө ошондон эркектик касиетиң көп экени билинип калбайт. Болгон тарбияң жок экени эле билинет. Эч ким сени крутой экен о деп акчаң көп болуп көрүнүп, же болбосо ыйманың көп болуп көрүнүп калбайсың. Тарбияң жок, ата-энең тарбия берген эмес экен эле сөз болот. Пайгамбар сөгүнгөн эмес, ошол бизге жетиштүү иншалла. Сөгүнүп кереги жок. Эртең эле ошо оозуңан Аллах деп үн чыгат. Анан бир ооз кандай эми ар нерсе менен кол экиге бөлөбүз. Сол кол менен истин жагылат, мурун чыңкыр, оң кол менен бет тамак жейбиз мисалы үчүн. Ошол сыяктуу ооз бирөө эле тууганым. Ол жакшы нерселерге болуш керек. О жаман нерсеге анын үчүн башка дагы ооз керек. Андай ооз жараткан эмес Кудай Таалам. Кудай Таалам бизге бир эле ооз берген. Анан бир тил берип, анан 32 тиш берип камап койгон. Ошого жаман сөз келгенде тиштеп калбын типтеге. Сен ошо 32 тиш жардам бербес сага. Анан эмне кылайлы эми биз?